Жергебиздеги эң престиждүү экономика багытындагы жогорку окуу жайлардын баш сабында турган Жалал-Абад шаарындагы Кантөрө Токтомаматов атындагы эл аралык университети өзүнүн 29 жылдык таржымалында миңдеген адистерди даярдап, эң башкысы билим сапаты үчүн күрөшүп келет. Ар кыл темадагы кошумча окууларды, анын алкагында илимий конференцияларды өткөрүү окуу жай үчүн адатка айланган. Бул ирет кандай максатты көздөдү жана багыттары кандай? Биздин түпкү максаты баягы колдонмо илим багытында, мисалы жөн эле илим гана катары кире бербей, ошол биздин баягы социалдык экономикалык өнүгүүбүзгө пайдасы тие турган иштиктүү маселелерди киргизиш маселелер, мисалы экономикалык өнүгүү боюнча ошол эле мына бүгүн илимде, билимде чоң реформалар болуп атат министрликтин демилгеси менен. Ошо иштиктүү сунуштарды, чечимдерди киргизүү менен биз ошол баягы биздин эл чарбасынын тармактарына жардам берүү, кеңеш берүү маселелеринде. Мен ойлойм, мына бүгүнкү конференция өзүнүн максатына жетет. Учурда окуу жай эл аралык мамилелер, экономика, менеджмент, педагогика, маалыматтык технологиялар багытында жогорку квалификациядагы адистерди даярдаган билим жана илим ордосу катары өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө алгылыктуу салымын кошуп келет. Аталган конференцияга Кыргыз Республикасынын илимпоздору илимий багытта изденген адистери менен биргеликте Россиянын, Америка Кошмо Штаттарынын, Туркиянын, Япониянын, Казакстандын, Өзбекстандын илимпоздору адистери да катышты. Бул жерде көптөгөн өлкөлөрдөн офлайн, онлайн иретинде окумуштуулар келип катышууда. Ал эми негизинен бүгүнкү темасы да өтө сонун болуп атат. Анткени аламдашуу процессинде бул тема өтө актуалдуу. Бүгүнкү күндө айрыкча билим берүү системасында программада бүгүнкү күндө ошол секцияга берген макалалардын бир катар иретине карап көрсөк, ал жерде бүгүнкү жаңы заманбап, бүгүнкү айрыкча актуалдуу болгон темаларды, бүгүнкү аламдашуу процессиндеги эң керектүү маселелер, көйгөйлөр көтөрүлгөн. Алардын көпчүлүгү даже мамлекеттик программага татыктуу илимий иштер каралыптыр. Мен алардын жыйынтыгына резолюция кабыл алынып, резолюцияда бул жогорку бийлик жетекчиликке чейин барып, көптөгөн бир жана коомдо талкуу болгон маселелерди чечүүгө чоң бир шарт түзүп берет. Экономиканын трансформацияланышы шарттарында мамлекеттик каржылоо, банк тармагы жана салык салуу маселелери, эсеп кысаптык жана аудиттик азыркы тенденциялары, аймактардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн ыкчамдоосуна сан ариптештирүүнүн мааниси, улуттук экономиканын өнүгүүсүнүн азыркы тенденциялары, билим берүүдөгү сан ариптик трансформация, азыркы коомдун чакырыктары жана тарых, педагогикалык ишмердиктеги инновациялык технологиялар, кошумча билим берүү тармагындагы азыркы изилдөөлөр, акыркы юриспруденцияга актуалдуу маселелер, азыркы медицина, жаңы ыкмалар жана пандемия учурундагы актуалдуу изилдөөлөр, Кыргызстандын коомдук турмушунун өнүгүүсүнүн актуалдуу көйгөйлөрү тууралуу кеңири сөз болду, докладдар окулду. Негизинен баягы конференцияда бүт каралган маселелер буга чейин такталган. Айрым макалалар ошо журналыбызда басылып чыккан. Биз чакырган меймандар, анын ичинде Жалал-Абад областынын, Жалал-Абад шаарынын жетекчилиги да катышып атат. Арасында жаш илимпоздор да бар. Азыр пленардык отурум болуп атат. Андан кийин аталган илимдин багыттары боюнча секциялык отурумдар да болот. Катышуучулардын жана меймандардын белгилөөсүндө 3-чү Токтомаматов окуулары 2022 эл аралык илимий практикалык конференция өз максатына жетип, жогорку уюшкандыкта өткөрүлдү. Бактыган Эжемаматова, Жанызак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.